Каныбек Жолчубеков жана Алиамани Башердин ортосундагы кармаш биринчи бөлүк Грек-Рим түрүнө мынакей оюндук күн башталды. 7-чи Азия оюндарында 2 күнгө созулат. 30 жана 1 октябрь күндөрү, 30 сентябрь жана 1 октябрь күндөрү биздин Каныбек азыр көк түшчөн чыкты. Мынакей кызыл түшчөн Йемендик балбан. Эми Каныбекти баарыбыз жакшы билебиз. Жакында эле чоң ийгилик жаратып, студенттер арасында дүйнө чемпионатында утуп алды. Эми Азия чөлкөмүндө Каныбек алдыңкы 5 мыкты балбандын арасына кирет. Өзүнүн салмагында дүйнөдө болсо алдыңкы 10 мыкты балбандын арасына кирет. Албетте 60 салмак даражадагы топ балбандар деп койсок болот. Ошолордун бири мына Каныбек Жолчубеков. Негизи Азияны өзү утуш керек. Каныбектин деңгээли Азиянын алтын медалында 4 жыл мурун билесиздер, урматтуу көрүүчүлөр, Гуанчжоуда өткөн 16-чы Азия оюндарында Каныбек финалга чыгып, финалда гана өзүнүн атаандашын алдырып жиберген. Жакшы, бизге азыр упай берилиш керек. Азамат 2 упай, бизде 2-0 эсеби. Кетет Азамат, жарайт. Дагы 2 упай, 4-0. Бетте. Жакшы. 6-0. 1,5 мүнөттүк соңуна чыкканда Каныбек күтүлгөндөй эле Йемендик каршылашынын үстүнөн ишеничтүү жеңиш кармап келүүдө. Каныбектин кийинки каршылаш тууралуу кеп кыла турган болсок, албетте эми 6-0 эсеби бир укмуштуу эле окуя болуп кетпесе, Каныбек бул беттешин жеңиш керек. Кийинки кармашы бул корейлик же монголдук балбанга туш келет. Экөө тең абдан күчтүү. Каныбектин бөлүгүндө эң бир күчтүү делген бул ким болушу ыктымал? Бул албетте Жапон балбаны болушу ыктымал. Дал ушул Хасигава менен Каныбек 4 жыл мурун финалда күрөшкөн жана утулуп калган эле. Таң калыштуусу 60 салмак даражасында ирандыктар жок экен. Бул Азия биринчилигинде. Эң күчтүү делген ошол Жапондо Хасигава аттуу балбанды. Биздин жигитти жана ошондой эле коңшу Казакстандык Кебиспаев аттуу балбанды эстен чыгарбаш керек. Абдан күчтүү балбан. Өзүнүн салмагында азыр 59 деп Азия оюндарында салмак чыгарып коюштур. Негизи 60. 60 салмакта дүйнөдөгү мыкты балбандардын арасына кирет. Кебиспаев дагы ал Жолчубековдун тайпасында эмес экен. Ал кийинки экинчи бөлүктө эгерде Кебиспаев финалга чыга турган болсо, финалга чейин биздин балбан менен күрөшпөйт. Мынакей назарыңыздарда Канатбек Бегалиев, улуттук команданын башкы насаатчысы. Экинчи бөлүк Каныбек Жолчубеков өзүнүн биринчи беттешин өткөрүүдө. 17-чи Азия оюндарында Алиамани Башер аттуу Йемендик балбанга каршы турууда. Биздин бала көк түшчөн. Биринчи бөлүк 6-0 эсебинде биздин пайдабызга калды. Эч кандай бир эгерде бардык ойдогудай болуп Каныбектин өзүнүн баягы акыбалы жакшы боло турган болсо эч кандай маселе жаралбаш керек. Азамат жарайт, керемет. Дагы бир жолу чапты. Бул эми албетте жанагы коммерциялык же реклама берүүдөгү колдоно турган кадрларга окшоштуу көрүнөт. Таптаза жеңиш, урматтуу көрүүчүлөр. Кайталоодон дагы бир жолу көрүп алмакчыбыз. Каныбек Жолчубеков ошентип өзүнүн биринчи кармашында күтүлгөндөй эле Йемендик балбандан эч кандай каршылык күтпөстөн таптаза жеңиш кармай алды.